Бир этаж болуп салына турган үйдүн подвалына бетонну куюп бүттүк. Ассалому алейкум туугандар. Азыр сиздерге кенен айтып түшүндүрөм. Так, подушка 70ке 40 казылып куюлду, анын үстүнө бетон куюлду. Бул эми 25 күн турат, 25 күндөн кийин гидроизоляция кылабыз, вокруг айландырып. Анан кийин 60 сантиметр засыпка, трамбовка кылабыз. Андан кийин эмени 1 метр үстүнө фундамент куюлат. Анан кийин плюсовой ригель кетет, үстү монолит болот. Ошондо биздин договорубуз стяжкадан монолитке чейин 2,5. 2,5 плюс минус таза кылып беребиз үйдүн ээсине. Бул үйдүн ээси биринчи сенаны тактап туруп консультацияга чакырган. Азыр биз кара судабыз, келип көрүп, баалашып 50 000 сом бабаш алып кеткенбиз февралдын башында. Мына кечегиде келип ишти баштап, азыр бетонду куюп кетип атабыз. 25 күн турат. Себеп дегенде таза куруп алыш керек. Ушундай идеал чыгыш керек. Тегиз. Быдыр-сыдыр болуп, ташы көрүнүп, нарак-берак болбош керек. Колонна 2 күн турат. 2 күндөн кийин опалубканы чечип алып кетебиз. Туугандар, эгерде биздин иш көңүлгө жакса, уста керек болсо звонок кыласыздар. Биринчи звонок кылып туруп сенаны тактап туруп, мана шаар иштегерегине консультацияга 1000 сомго турасыздар, ал силерге 2000 сом. Барып көрүп, баалашып бабаш алганда сиздин заказыңызды алган болобуз. Сезондо 2 ай 3 ай күтүп каласыздар. Жаздан же жайда үй салам десеңиздер, кышта байланышка чыгып бабаш берип койсоңуздар болот. Бир этаж үйдө 16 000 сомдон квадратын салып берип атабыз. Ага эмне кирет? Стройматериал, устакы, тамак ашы менен. Подвал боло турган болсо отдельно договор болот. Үй бузуш, котлован болсо алар отдельно договор болот. Биздин сена орто сена өтө кымбат эмес, өтө арзан эмес. Кээ бирлерге кымбат болушу мүмкүн, а так аслында 70% катмар элге нормалдуу сенабыз. Көрүп атасыздар, стройматериал да кымбат азыр.